мына кечээ жакында Бириккен Улуттар уюмунун башкы ассамблеясы ошол резолюция кабыл алынды, атайын чукул чакырылган сессиясында. Маселе ушул: орустарга катуу талап койду, басып алган, агрессия кылган Украинадагы ээлеп алган жерлерин бошотуу талабын. 141 мүчөсү макул деп добуш берди, 38 калыс, анын ичинде мында Коопсуздук кеңешинин мүчөсү Кытай, анан 7 мамлекет каршы добушун берди да. Эми ошол актуалдаштырды бул эл аралык укукта, эл аралык уюмдарда, анан эң башкы уюм тынчтыкка кепилдик болгон мамлекеттердин дээрлик баардыгы мүчө болгон мамлекеттердин мамлекет катары тааныган уюмда ошол добуш берүү процедурасы, чечим кабыл алуу процедурасы кандай болот? Эми башкы ассамблея бул өзү негизги уюму болуп эсептелет. Ошол 1945-жылы уставдын негизинде түзүлгөн мындай негизги чордондуу уюму да эсептелинет да, уставдык уюму да. Анан эми ассамблея тигил же бул коопсуздук маселелер боюнча, социал экономикалык, маданий маселелер боюнча өзүнүн сессиясында ошол жанагындай резолюция кабыл алынат, анан чечимдерди кабыл алууда ошо добуш берүү менен эрежесин сакташат да. Ар бир мүчөсү бирден гана добушка ээ. Ушул Бириккен Улуттардын уюмун түзгөндө бир демилгечи болгон могу ядролук куралдары бар державалык мүнөздөгү бир 5 өлкө. Мына ошолордун вето салууга укугу бар экендигин белгилеп коюшкан да. Анан бул жагынан бул Америка Кошмо Штаты, Кытай, Франция, Россия Федерациясы, Бириккен Королдук, ушулардын бир артыкчылыктары көп экен да. Эми ушул жактан дагы мына бүгүнкү күндө жанагы Украина маселесинде, Корея элдик демократиялык республикасынын жана ракеталары боюнча, Афганистандагы аялдардын маселеси, гендердик саясат боюнча жана башка боюнча Коопсуздук кеңеши мындай ар кандай чечимдерди кабыл алып атпайбы? Бирок ошондо деле баягы традициялык жанагындай бир талаш келатат да. Бул өткөн кылымдын аяк ченинен бери эмне үчүн бул 5 өлкө өзгөчө укукка ээ болуш керек? Эмне үчүн буларда гана вето салуу укугу болуш керек? Өзгөчө укуктарга ээ болуш керек деп мына ошонун тегерегинде бүгүнкү күндө дагы талаш тартыштар болуп келген да. Абдан туура. Мына мисал талаш тартышка мисал мына Түркия республика айтпадыбы Эрдоган эмне үчүн ушул 5 өзгөчө болуш керек да, калганы башкача болуш керек, укугу кем болуш керек деп. Мына ушул Коопсуздук кеңешин реформалоо, анын туруктуу жана туруктуу эмес мүчөлөрүн 15 болуп эсептелинет да, жана 5-өөнө дагы 10 туруктуу эмес 2 жылга шайланып атпайбы. Вот ошолордун укугун теңөө боюнча ошо кабыл алынган чечимдердин процедурасы боюнча өтө көп мындай дискуссия жүрүп жатат. Мына Кытайдын бир койгон бир айыбы да болуп атат да. Батыш өлкөлөрү, Америка Кошмо Штаты кош стандарттан качыш керек булар. Бардык жерде бир гана позицияны ээлеш керек. Эки жакта демократия деп туруп, бул мамлекеттердин эркиндиги деп туруп, анан ички мамлекеттердин ички иштерине кийлигишүүгө жол бербеш керек деген маселени айтып жатышат. Вот Азымжан мырза, мына маселе ушундан чыгып атпайбы? Мына бүгүнкү күндө мына быйыл адам укуктары жөнүндө жалпы декларациянын кабыл алынганга 75 жыл толот да, декабрда 1948-жылы кабыл алынды да. Бул азаптуу абдан адамзат көп жол басты да. Эми ошо кабыл алынган жалпы декларация адамдын ажырагыс жана негизги укуктарын камтыйт, бирок ошол бүгүнкү күндө дүйнөдө эл аралык мыйзамдардын кризиси, ошолордун аткарылбай калышы, адам укуктарынын 70-жылдыгын белгилөөдө адам укуктарынын бол көбүгүндө бузулушунун апогейине жетиши менен белгилеген жатабыз да. Мисалы да, жалпы адамзатты айтып атам. Экинчиден болсо ошол жанагы эл аралык укуктун сакталбай калуу маселеси күн тартибине чыгып атат. Анткени жана сиз айтып аткан кош стандарт, анан мыйзамдардын өзүндө дагы укуктук коллизия болуп атпайбы? Тактап айталы. Мисалы, мамлекет улуттардын өз тагдырын өзүн аныктоо укугу. Ошол укук менен мамлекеттердин бүтүндүгүнүн кол тийбестиги тууралуу принцип экөө дайыма эле дал келе бербейт экен да. Мисалы, көп айтып калабыз, 200дөн ашык мамлекет деп калабыз, 200гө чукул деп калабыз. Анткени мамлекеттер дүйнөнүн картасы чийилип бүтө элек экен да. Мамлекеттер пайда боло калып атпайбы. Бир-экичөө тааный коюп атат дагы, ал өзүнүн суверенитетин жарыялап ийип атат. Анан калгандары тааныбай атат. Мына ошондой маселе дагы чыгып атат. Экинчиден болсо, мамлекеттердин ички ишине кийлигишпөө маселеси менен ал ошол мамлекеттеги коопсуздук дүйнөгө мындай зыян келтирип атат. Ошону чечүүгө тийишпиз деген болуп атпайбы. Үчүнчүдөн болсо, ички иштерине кийлигишпейбиз деп туруп, мисалы, руханий адам геноцид болуп атат да, мисалы да. Дүйнөнүн калган көпчүлүгү тааныбаган менен геноцид болуп атат. Адам затка каршы кылмыш деп эсептелинет, көпчүлүк аныктама боюнча. Бирок мамлекеттер бул жерде кайдыгер карап койду да. Жанагы сиз айтып аткан улуу деген мамлекеттер, күчтүү деген мамлекеттер, бул мамлекеттин ички иши экен,
биз кийлигишпейбиз деп атат. А кенеде иш болсо, жок, бул жалпы адамзатка коопсуздук коркунуч алып келет, адамзатка каршы кылмыш, биз кийлигишпесек болбойт экен деп анын ичкисине кийлигишип атат. Ушул жанагы туруктуу коопсуздук кеңештин туруктуу мүчөсү болгон Россия Федерациясынын саясий позициясы эске алынбай атат да, ошол Бириккен Улуттар Уюмунун деңгээлинде. Россиянын бийлиги айтып атат, биз тынчтык сүйлөшүүлөргө даярбыз. Кандай формасында болбосун да өткөргөнгө биз башынан билдирип келатабыз деп атат. Бирок Бириккен Улуттар Уюму өзүнүн чечимин чыгарып койду. Булардыкын эл аралык ченемдерди, тынчтык келишимин бузган агрессор өлкө катары баа берип коюшту. Ошол эл аралык укуктар системасын мамлекеттер чогулуп алып, ошондой глобалдык уюмдарда кабыл алып, уставында бекиткен соң, ошонун аткарылышын жанагындай укуктук коллизияларды чогулуп алып, кайта чечип алганы оң болмокчу да.